айтканда абдан кубанычта. Кайрадан эле сиздер менен мен Мерим. Бүгүн биз абдан пайдалуу бир нерсе жасайбыз. Ал эмне? Ал кичинекей кутуча. Анын ичине силер майда чүйдөлөрүңөрдү салып, столуңардын үстүн таза кармасаңыздар болот. Анда кеттикпи? Чала жасайлы. Алгач эле ар дайымкыдай эле бизге мындай 4 бурчтук кагаз керек. Анда кеттик. Мындай кылып карама каршы сызыктар болсун деп мынтип бүктөп алабыз дагы. Ар бир бурчту ортого алып келебиз. Мына бизде мындай кичинекей 4 бурчтук пайда болду. Эми ичинен чыгып турган мындай 3 бурчтуктарды дагы четинен жарым кылып бүктөп чыгабыз. Мындай. Мына мындай болуп калат. Анан эми чыгып турган 3 бурчтуктарды кичинекей 3 бурчтуктарыбызды ичине кайрып киргизип коебуз. Барды. Мына мындай болду. Эми ушул бетин ылдый каратып, анан жарымын кайра ортого алып келип, моментип бүктөйбүз. Мындай тик бурч пайда болуш керек. Эми ашып турган 3 бурчтуктарды ичине киргизип бүктөйбүз. Мындай. Ордуна алып келебиз дагы. Ортосунан моментип көтөрүп ачканда биздин кутучабыз пайда болот. Анан четтерин бүктөп кутучага окшоштуруп жасап коебуз. Мына достор. Ушундай эле оңой жол менен кичинекей, кооз жана пайдалуу кутуча жасап алдык.